Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн бир башкача сиздерге видео көргөзгүм келип атат. Бул керме сайма менен тааныштырып, кантип саямын, кандай сүрөттөрдү салам, эмне үчүн ушундай оймо чиймелерди жазам, эмне себеп болгон, ушунун баарын сиздерге түшүндүрүп берейин деп ушу эки видеону бириктирип атам да. Азыр мен сиздерге көңүл бургум келип атат. Кездемени мен жүндөн жасаймын. Маргеланский шелк менен вискозаны аралаштырып баарын киргизип, анан кийин саймасын саямын. Эки кол менен сайылат, оң колуңар үстүндө болот, а сол колуңар астында болот. Мен азыр мына видеодо көргөзгөндөй көрүңүздөрбү, ушу сол кол жипти күрчөккө илет. Үстүнөн болсо күрчөктү баягы ылдый жагына ийнени күрчөктү киргизип туруп, анан жипти сыртына чыгарылат да. Эми урматтуу айымдар, мен сиздерге айтып кетейин дегем. Азыр мен мына жерге өзүм телефонумду жазам. Ушу керме саймага кызыгып, үйрөнөм десеңиздер, мага байланышка чыгыңыздар. Мен платный курстарды, баягы офлайн курстарды баштап атам. Үйрөнөм десеңиздер, мага байланышып үйрөнсөңүздөр болот. Мен бул кездемени бүт көргөзүп берем. Кантип вискозаны аралаштырамын, кантип маргеланский шелкту киргизем жүнгө, бүт ошо эмелердин баарын көргөзүп туруп, анан кийин кантип саймасын сайып, сүрөтүн кантип салат, ошого чейин бүт көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, бул кайсы жип менен сайылат? Жипти мен түрктөрдүн жибин аламын, ирис жибин аламын. Анан дагы ошо Иран жиптер бар, ошо Иран жиптерин да колдономун. Бизде биздин апаларыбыз сайма сайганда жаныбарлардын дагы сүрөттөрүн сайчу, чымчыктардын, гүлдөрдүн, чөптөрдүн, оюн чиймелер. Эми мен ушул жерде азыр сиздерге ушу турнанын кантип мен сайганым, кандай өңдөрдү кошконумду бүт көргөзүп берип атам. Ошо турнанын өзүнүн мен бор менен тартып алып, анан кара жип менен сөлөкөтүн тартып алам да, сайып алам, анан ичин толтурамын. Ошо куйругун, канаттарын, тумшогун, бул табигатта өзү негизи турналар кандай өңдүү болсо, ошол өңдөрдү окшоштуруш керек да. Мынакей мен бүттүм сайып, эки кездемени мен даярдап койдум саймасын. Эми эмне кылыш керек? Мына көрүңүздөрбү, бош жерлери калып калды. Ал бош жерлерди дагы сайыш керек. Ошон үчүн азыр мен кошомун. Эки кездемени бири-бирине кошуп, анан бош жерлерге да сайганга аракет кылам. Мен өзүм негизи жыгачка керип, анан кийин сайманы саям. Мен апам болсо жип менен тартчу, азыр болсо прищепкалар бар, жакшы. Ошол менен тартып алып, керип, анан саймасын сайса болот. Жиптердин өңдөрүн ар кандай кылып бири-бирине келиштирип, окшоштуруп, анан кийин сайса болот. Мынакей мен сиздерге көргөзүп атам. Мондай прищепкалар менен ошо мен жыгачым бар. Ошо жыгачка керип, аябай тартып, улам тартып, чоюп келиштириш керек да. Мына тигилиштерди дагы чоюш керек. Анан мына жерде көрүңүздөрбү, канча бош орун калып атат. Ошо бош орундарды дагы эме кылыш керек, мен сайып алыш керек. Анткени саймасын канча көбүрөөк кылса, ошончо кооз болот. Мен мынтип инем жип менен биринчи ушу оймо чиймелерин тартып алып, сайып алып, анан ар кандай өңдөрдү кошуп, ак өң, кара өң, кызыл өң, мен 3 өңдү колдондум саймасын, оймо чиймелерин сайып атканда. Ине менен баягы жипти ылдый жагынан бет жагына тартып алабыз. Мына көрүп атасыздар, тартып, ошо баягы
эмесин тигилишин өзүнүн жанагы мындай майда кылып сайыш керек да. Мен апам майда сай, кооз болот деп айтчу да. Эми ушул мына көк өңдүү кездемени көрдүңүздөрбү? Мен бу жерде жиптерди ар кандай калыңдыгындагы жиптерди колдондум. Жукасын да колдондум, ичкелерин да колдондум, калыңыраагын да колдонуп, ар кандай өңдөгү жиптерди колдонуп, мага ошо көк өңдөгү кездемеге мен сумка жасайм деп, ошон үчүн мага канча көбүрөөк өң болсо ошончо мага керек болгондон мен баягы бир мүнөсүнө, ар бир оймонун үстүнө мен коштум. Ар кандай өңдүү жиптерди коштум да, коозураак болушун деп. Сумканын баягы мага өзгөчө прям мындай башкача бир оюмдары башкача болсун, ошо сумканы көтөргөндө көрүнүшү бир башкача болсун деп сүрөттөрүн эметтим да. Бул эмеге, курткага болсо мен атайлап ошо оюм коштум дагы. Болгону эме көлөмдөрүн бирөөнү кичирээк кылдым, бирөөнү чоңураак кылдым, ар кандай көлөм кылдым. Эмеси көрүнүшү башкача болсун деп. Ушинтип сайылат. Мынакей ак жипке кызыл жипти кошуп, анан кара жипти кошуп, ошо саймаларын башкача кылып сайсаңыздар, бул аябай кооз болуп, жашнакай болуп көрүнөт да. Жакыныраак сиздерге көргөзүп атам. Ийне менен баягы сайып, сай өресиздер. Андан тышкары теп-тегиз эле линейка менен да сайса болот да, сүрөттөрүн тимлейм. Мынакей менин өзүмдүн крючогум, бул апамдан калган крючок, колго жазачы да. Биздин апаларыбыздын баары эле колго жазачы да. Муну саттык да жок, өзүңүздөр жазып алсаңыздар болот. Мынакей мен кездемелерим баарын сайып алдым. Эми бычканга дайын кылып, азыр мен муну киргизем. Жүнүн дагы экстра киргизем. Жип менен жүн бирикиш керек. Анан бекемирээк болуп, калыңыраак кылып туруп, мен куртка кылып атканда мага кездеме калыңыраак керек болгон үчүн мен азыр киргизем муну. Мынакей турнанын болгон сүрөтү. Урматтуу айымдар, мен ойлойм сиздерге аябай кызыктуу, жакшы видео көргөздүм деп. Үйрөнөм десеңиздер, мага байланышка чыгыңыздар. Менин каналымда, Кыргыз каналымда мен менен бирге болуңуздар. Адан тышкары комментарий жазып, подписка кылып, анан дагы ошо керме сайма жөнүндө мен көп сиздерге видео чыгарганга аракет кыламын.